жабылып калат. İnsan üçün anın tili çoğun sınıf olup sanalat. Adam öz tili menen Allah subhanahu wa ta'alanın razılığın payda kılgan işlerdi kılışı mümkün. Bирок көп учурда тилдин кесепетинен адам Аллахтан алыстайт. Тили менен кылынган күнөөлөр адамда өтө көп. Бул видеодо биз ал күнөөлөрдүн кээ бирлерин атап өтөбүз. Адам эң ириде ошол күнөөлөрдөн арылышы керек. Отдалялся от этих грехов. Калп айтуу. Бул эми атайла билип көрүп туруп чындыкты бурмалоо дегендик. Калп айтуу. Ушул сөздүн өзү эле ичиңди ичиркентип калптын жакшы эмес экенин сездиртет. Калп да чындыктагы тилден чыгат. А тил болсо жүрөктөгү нерсени ачыктайт да. Эгер тил ириген, чириген нерсени коомго жайса, кастык жаралат. Ас-Савван бин Суидден төмөнкү хадис айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мусулман коркок болушу мүмкүнбү деп сурашат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам болушу мүмкүн деп жооп берет. Мусулман сараң, зыкым болушу мүмкүнбү деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан дагы сурашканда, ооба болушу мүмкүн деп жооп берет. Акыры пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мусулман калпычы болушу мүмкүнбү деп сурашса, ал жок, момун эч качан андай болбойт дейт. Хадистердин булагы Имам аль-Байхакки. Бул хадиске таянып айтсак, коркоктукка, сараңдыкка караганда калпычылык өтө коркунучтуу болуп чыга келет. Бирок ошого карабастан кээ бир адамдар жалганды, калпты тамашага айландырып алышат. А шариатта болсо калп сөз тамаша иретинде дагы айтылбашы керек делинет. Хула. Мунун мааниси бир кишинин өзү жөнүндө сөз кылсаң, эгер ал киши өзү укса жакпай турган сөздөр. Мейли анын сырткы кебетесиндеги кемчиликти сөз кыласыңбы, анын тегин же кайсы үй бүлөдөн чыкканын, же мүнөз кыялын, иштери же сүйлөгөн сөздөрүн кеп кыласыңбы, дини же мүлк оокаты, кийими, үй жайы же үйдөгү мал салы, тоок, мышык, күчүгүн сөз кыласыңбы. Көзү жокто жаман кеп айтуу адамдарда кеңири тараган. Ислам гыйбат кылууга тыюу салат. Көзү жокто жамандоо өлүмтүк жеген менен барабар. Аллах субханаху таала Куранда бири-бириңерди аңдыбагыла жана бири-бириңерди артыңардан тилдебегиле. Силердин араңардан ким өлгөн бир тууганын этин жешти жакшы көрсүн. Силер албетте мынтүүнү жактырбайсыңар дейт. Аль-Худжурат сүрөсү 12-аят. Абу Саид аль-Худринин айтуусунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хула, мындайча айтканда гыйбат зынадан да жаман дептир. Гыйбат кантип эле зына кылгандан дагы жаман болсун деп кайра сурашат. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, эгер зына кылган адам чын дилинен кечирим сураса, Аллах аны кечирет. Ал эми гыйбат кылган адам, ошол гыйбатталган адам өзү кечирмейинче күнөөсүн Аллах кечирбейт деп жооп берет. Бул хадис Имам ат-Табараниден. Демек биз көрүп турганыбыздай, зина кылуу менен теңештирилгенинин өзү эле гыйбаттын кандай оор күнөө экенин далилдеп турат. Ушак. Чындап келгенде ушак бул башка бирөөнү айланадагылардын көзүнчө жаман аттылап, абийирин кетирип үстүнө кир кок жугунду төгү. Эмне максат менен адам бул ишке барат? Мындай нерсени жасоого эмне түрткү болот? Бул эми ар кимдин абийириндеги ачык калган маселе. Ар ким жогорудагы суроолорду өзүнө берип, калыс жоопту өзү айтса болот. Анас радиаллаху анхудан мындай бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынтип эскерет. Түнкү мираж саякатына учканымда, жез тырмактары менен өзүнүн бетин, көкүрөгүн тытмалап аткан адамдардын жанынан өтүп баратып, "О, Жабраил, булар кимдер?" деп сурадым. А Жабраил жооп кылып, "Булар көзү жокто башкаларды ушактап, жамандап, алардын этин жеген ушакчылар" деди. Хадистин булагы Абу Дауд. Убаданы аткарбоо. Акыр кыяматтын жакындап атканынын бир белгиси, ишенсе болчу убадасын аткарган, ыйманын жебеген ишенимдүү адамдардын жоголуп баратышы. Аллах субханаху ва таала өз кулдарына сөз берген соң, аны дайым аткарууга буйрган. Куранда: "Эй момундар, өз ара бири-бириңерге жана Аллахтын астында убадаларыңарды аткаргыла" дейт. Аль-Майда сүрөсү 1-аят. Макулдашкан келишүүнү бузуу, убада берип туруп аны аткарбай коюу адамды эки жүздүүлүккө алып барган эң бир коркунучтуу жолдордун бири. Аллах экөөнөн тең ыраазы болсун, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынтип айтканын эскерген. Анык эки жүздүү мунафыктын табиятында 4 сыпаты бар. Ошол 4 жаман сыпаттын бирөө эле болгон болсо, андан арылмайынча эки жүздүүлүктүн бир мандеми бар деп саналат. Ал 4 начар сыпаттын биринчиси, ишенип бир сөз бекитишсең сатып кетчү адам.
Экинчиси бирдеме айтса калп айткан адам. Үчүнчүсү макулдастан ишенимге түкүрчү адам. Төртүнчүсү бирөө менен касташса эч бир эреже мыйзамды көзгө илбеген зөөкүр адам. Хадистин булагы имам Аль-Бухари Муслим. Макулдашууну аткарбоо жана убадага турбоо кыйла бир оор күнөө деп саналат жана бул жийиркеничтүү кулк мүнөздүн көрсөткүчү. Мындай кадамга барган инсан Аллахка каршы адам делинет. Мыскылдап кордоо. Исламда адамды мыскылdoого, кордоого тыюу салынат. Анткени мындай нерседен адам чоң зыян тартат. Ачык айтылбаган күндө дагы кыйытып айтылган мыскыл кемсинтүүдө адамды басынтуу кордоо камтылган. Мыскылдап келекелөө дагы чоң күнөөгө жатат. Аллах субханаху ва тааля Куранда: "Эй ыймандуулар, бир эркектер башка бир эркектерди шылдыңдабасын. Анткени сиз шылдыңдап аткан киши сизге караганда балким мыктыраактыр. Ошондой эле аялдарыңар да башка бир аялдарды шылдың кылышпасын. Мүмкүн шылдыңдаган аялдарга караганда шылдыңдалган аялдар мыктыраактыр" дейт. Худжурат сүрөсү 11-аят. Не глумятся, лучше их перед Аллахом. Сура Аль-Худжурат, аят 11. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтыптыр: "Мусулманды мазактоо адепсиздик, а мусулманды өлтүрүү капырлык" деп. Булак имам Аль-Бухари Муслим. Уят сөздөр менен сөгүнүү. Уят сөз менен сөгүнүү чоң кишилер жана балдар арасында кездешет. Кур'ан насаттарынан, ислам тарбиясынан кыйла алыс, жийиркеничтүү адат бул. Сөгүнүү исламда жээрилет, ага тыюу салынат. Бул адаттын өзөгүндө бузулган пастык жатат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы мынтип айткан: "Эч качан адепсиз, уятсыз ишти кылбагын. Анткени акыйкатта Аллах субханаху ва тааля адепсиз, уят иш кылгандарды, ага умтулгандарды жакшы көрбөйт" дейт. Хадистин булагы имам Ан-Насаи. Ошондой эле Ибн Масуд радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын айтканын эскерет. Аллахка жана анын элчисине ишенген момун адам урушча, каргышчыл, сөгүнчөк, уят адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн киши болушу мүмкүн эмес дептир. Хадистин булагы имам Ат-Тирмизи. Адам кандай нерсени көп кылса, аны ошондой адам деп билишет. Демек, ким көп сүйлөсө, көбүрөөк адашат. А ким көбүрөөк адашып көнүп калса, кылганына ийменип кысынуу түшүнүгү деле жоголот. Ийменүү деген сезими жоголгон адамдын Кудайды эстеп турчу таквалыгы да жоголот. Кудайчыл таквалык сезими жок болсо, адамдын жүрөгү өлөт. Жогоруда айтылып өткөн күнөөлөр кээ бир кишилерге маани деле бербей турган оор күнөө эместей туюлушу мүмкүн. А чынында адамдын тили Аллахтын каардуу жазасына татычу өтө бир олуттуу күнөөлөрдү кылат. Мынау сөздөрдү айткан адам согуштун таласынан качып кеткен күндө дагы күнөөсү кечирилери айтылат. Момун адам күнөөдөн оолактатып турчу дуаларды такай айтып жүрүшү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жүрчү андай дуалар, азкарлар өтө эле көп. Андай дуалардын бири төмөнкү маанидеги дуа. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын момунтип айтканын эскерген. Кимде ким Астагфируллахиллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва тубу илайхи. Мааниси андан башка Кудай жок делинген кудуреттүү, аруак тирүү, бүт жакта бар Аллахтан кечирим сурай. Ага тобо келтирем. Ушундай дуаны айтып жүргөн киши салгылаш башталганда согуш таластан качып кетсе да күнөөлөр кечирилет. Хадистин булагы имам Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Байхаки жана Хаким. Хадистин имам Ахмад жана Тирмизи, ошондой эле Абу Саид аль-Кудри радиаллаху анхулар айткан версиясында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Кечинде жаздыкты жаздан уктарда ким Астагфируллахиллази ла илаха илля хул аль-хайюл кайюм ва тубу илайхи". Мааниси андан башка Кудай жок делинген кудуреттүү, аруак тирүү, бүт жактарда жашаган Аллахтан кечирим сураймын, ага тобо келтирем десе, ал адамдын күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй көп болсо дагы, же дарактарда канча жалбырактар болсо, же чөлдөгү кумдун санынчалык күнөөсү болсо дагы, же болбосо бул дүйнө канча убакыт бою жашап турган болсо, Аллах субханаху ва тааля ал адамдын күнөөлөрүн кечирет делинет. Мына ушул ажайып сөздүү дуалар менен Аллахка кайрылгыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахаба радиаллаху анхуларына насаат кылар эле. Анткени ушул дуалар адамдын көп сандаган күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө
себепкер болот. Өзүңүздөр баамдагандай, бул дуаларды окуу көп деле убакыт албайт. Бирок хадистердин бөлөк версиясында айтылгандай, жогорудагы дуаларды 1 ирет же 3 ирет айтып жүргөн болсо, Аллах субханаху ва таала көп сандаган күнөөлөрдү кечирет дейт. Айта кетели, бул шартта негизи кичик күнөөлөр гана кечирилет. Ал эми оор чоң күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн Аллахка чындап тооба келтирип, Аллах субханаху ва таала буйрган бүт буйрук парздарын так сактап аткаруу керек болот. Мындайча айтканда, ким бирөөнүн акысына кирип акысын кордогон болсо, мына ошол акысы кордолгон адамдын кечирими сөзсүз керек болот. Кичик күнөөлөрдөн куткарылуунун бир нече жолдору бар болсо, оор чоң күнөөлөрдөн куткарылуу бир топ кыйыныраак. Мындайда инсан тобону чындап кылган оор чоң күнөөсү үчүн жүрөгүнөн өкүнүп, ал жаман күнөө ишти биротоло таштап, экинчи андай күнөө ишке кайрылгыс болушу керек. Бир нерсени унутпоо керек, көп ирет кылбайм деп коюп күнөө иш кыла бергендер тирүүлүк жашоосунда өмүрү барда тооба кылууга али дагы кеч эмес. Биротоло Кудайга чындап берилүү үчүн чын ыхластуулук бүт күчтүү аракеттин баарын арнаган чымыркануу, анан албетте Аллах субханаху ва таалага жүрөктөн берилүү